Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр? Кайрадан сиздер менен Чак түш программасында кылым карыткан күйлөр көрсөтүүсүн улантмакчыбыз. Сиздер менен 1 саат бою мен Нурзат Орозалиева болмокчумун. Бүгүнкү биздин конокторубуз ушул көптөн бери чогуу иштешип, өзүм дагы иштеп, жетекчи болуп жүргөн сезим ансамбль комузчулар келүүдө. Кыздарым менен келдим. Кыздарым ушул кандай жетишкендиктерге жетишип атат, кандай чыгармачылыгы кандай экен элдер дагы суранууда. Андыктан саламатсыңарбы кыздарым? Бүгүн элибиз менен таанышып, анан кийин өзүбүздүн чыгармачылыгыбызды көрсөтсөкпү деген тилекте отурабыз. Андыктан чекесинен эле өзүңөр кайсы жерде туулганыңарды айтып, салам айтып эл журтубуз менен саламдаша берсеңер болот. Саламатсызбы? Баарыңыздарга Кайсы жерде туулуп өскөнүңбү? мен өзүм Нарын областына караштуу Ат Башы районунун Өзгөрүш айылынан болом. Саламатсыздарбы? Мен атым Кундуз. Мен Нарын областынын Жумал районунан болом. Мен Бактыгүл Абдисаламова, Айгүлгүл өскөн, Баткен областыбыздын Карабулак деген айылынан болом. Жакшы. Саламатсыздарбы? Мен Таңгар менен. Мен болду. Күлүнөр менен. Мен Өскөл районуна караштуу Балык шаарынан болом. Атым Айтбери. Атым Райымбекова Алтынай. Ыскөл областынын Жетегиз районунун Барыскон айылынан болом. Учурдан пайдаланып, ошо мени көрүп жаткан ата-энеме, бир туугандарыма, досторума салам айтып кетем. Апам азыр көрүп атса керек, салам айтам. Саламатсыздарбы? Рахмат бизди чакырганыңыздарга. Ошо биздин өзүбүздүн күйөрмандар менен жолуктуруп атканыңыздарга. Мен атым Элмира, мен Нарындын өзүнөн эле болом. Жакшы, мынакей кыздарым аздыр көптүр болсо дагы эмгектенип, тетигиреки алыскы Бактыгүл айткандай Баткен жергесине барып келген экенсиңер. Мен дагы мактанып айтып коеюн, ошо жерге мына фестивалга барып, ыраазычылыкка тап келишкен экен кыздарым. Ошол тууралуу ушул Элмирабы же Бактыгүл айтып бербейсиңби? Кандай болду Айгүлгүл фестивалында? Биз мынакей кыргыз элибиздин, биздин элибиздин сыймыгы болгон, дүйнөдөгү эң сейрек кездешүүчү Айгүлгүл болгон. Айгүлгүл өскөн Баткен областыбыздын Карабулак деген айылында Айгүлгүлдүн фестивалы болду. 11 апрель күнү ачылышы болуп, 12 апрель күнү концерт болду. Ошол бизде ошол Баткен областынын ошол аттуулдары чакырышып, сезим комузчулар ансамблю менен биргеликте барып, жакшы ийгиликтерге жетишип келдик. Биринчи даражадагы диплом менен кыздардын баардыгы сыйланышты. Аябагандай жакшы кабыл алышты. Кут болсун дейли дагы бир күйдөн чертип берели дагы, андан кийин сөзүбүздү уласак, кыздар. Биз эми сезим комузчулар ансамблю болгондуктан, биздин сыймыктуу Нурзат Орозалиева, сиздин эжекебиздин күүсүз сезимдеги толгоо деген чыгармабыз менен, бул биздин салтка айланып калган, ошондуктан сезимде толгоо менен баштайлыкыздар. Жакшы болот.
кыздарым ошо Баткендеги калайык журт кандай кабыл алышты силерди? Бактыгүл. Баткен элибиз аябагандай жакшы кабыл алды го. Мен өзүм Баткен ошол областынын Айгүлгүл өскөн айылынын кызы болгондуктан мен жакшы билем, аябагандай жакшы меймандостук, жакшы эл. Анан кыздардын оюн угуп көрсөңүз да, бул Жети Дубандын кыздары кандай кабыл алган? Жети Дубандын кыздары чынында эле Баткен кандай экен, Айгүлгүлү кандай өсүп атыптыр дегенде, Баткенге барганда эң биринчи эле ошо менин көз карашымда аябай таза экен да. Ар бир көчөсү, ар бир үйү, ар бир коросу таза экен. Мен аябай суктандым. Анан экинчиси бул абасы аябай таза экен. Жаныбызда тоолор, мына Кара Булак деген айылга да бардык, жакын эле жер экен Баткенден. Эң биринчиси эле ошо Айгүлгүлдү баягы насип да ар ким адам эле көрө бербейт ал Айгүлгүлдү. Анан Айгүлгүлүн да көрдүк, канча дүйнө жүзүндө бир 3 эле жерде өскөн жердин бирин көрдүк. Анан бизди аябай кабыл алышты, Сезим коомчулар ансамбли келиптир, күүлөрүбүздү угуп, баягы каалоо тилектерин айтып, ыраазычылыктарын айтты. Биз аябай ыраазы болдук. Баткен эли бизди аябай сонун тосуп алды. Анан алар да келсе, биз да сонун тосуп алабыз. Жакшы, жакшы. Мен дагы абдан ыраазы болуп аттым. Мен өзүм дагы барат элем. Ден соолугума байланыштуу бара албай калдым. Кыздарымды мына Бактыгүл жетектеп барып келди. Эми ошентсе дагы биздин ошол Баткендеги элибиз абдан эмгекчил, жер айдалып атса керек, Анан ошо күбүбүз дагы бар эле, Боз салкын деген күбүн чертип бересиңерби? Же кайсы күнү? Ошол силердин жакшы кабыл алган Баткен жергесиндеги ыраазычылык катыңыздарга да ыраазычылык билгизип, ошол Ыбырай Тумановдун Боз салкын деген күүсүн ушу Жетигенге чогуу салдык элек. Жетиген менен биргеликте комуз менен кыздарым чертип берсин,
баракелде. Мынакей бул көчөкү кыздарым кээне дейм өтүрөйүп келди эле. Баягы төрөбөгөнүм гана болбосо 5 жыл бою ушу студенттерим менен өзүмдүн кыздарымдай болуп калды. Бул кыздарым буюрса кетип атканы бар, кетип калып азыр эң жакшы иштеп бактыгүл мынакей жетиген деген аспапты өздөштүрүп ошо менен абдан жылдыз болуп чыгып аткан учуру. Анан Алтынай деген кызым дагы өзү завуч болуп мектепти бир кармап турган эң чоң кыйын мыкты кызматкер болуп иштеп атат. Элмира деген кызым дагы ушунчалык мектепти бир кайсы мектеп эле Элмира? Васильевка, Петровка. Васильевка, Петровка деген орустардын жеринде барып алып, музыкалдык мектептерди өздөрү ачтат. Айпери дагы мектепте иштеп атат. Бул Айперим дагы, Кундузум дагы деги эле ушу окуп атып биргеликте чыгармачылыкты дагы иштеп, анан кийин иштеген орундары дагы бар. Андан сырткары болсо 3 кызым быйыл гос экзамен берип кетет. Анан андыктан элиме дагы ушу кыздар көчө кичинекей эле азыр момундай зыңкыйган чоң жетилген мен менен тең кесиптеш болуп калды деп эл журтума тааныштырайын дедим кыздарым. Азыр мурунку ойногонуңарга караганда, четкениңерге караганда да сыккандай болуп, мындай профессионал болуп чертип келатканыңарды мына эл көрүп тургандыр. Анан айындар абдан жакшы кыздар экен деп силерден үлгү алсын деп атам. Андан кийинки чыгармаңарды, өнөрүңөрдү тартынбай азыр элибизге көрсөтүшүңөр керек болуп атат кыздарым. Кайсыл Элмира быйыл буюрса 5-курсту бүтөм деп турат. Кайсыл чыгарманы? Кайсы күү болбосун, кайгылуу, шаңдуу болбосун, негизи эле ошо күүлөр күн сайын чертилип туруш керек да. Бир эле ошо кайгылуу күнү эле ошо күүнү бербестен, шаңдуу күнү эле ошол эле күүнү бере бербестен, ар бир күү ар кандай касиетке ээ. Ошол үчүн бул күүлөр ар дайым ойнолуп туруш керек да, ал себепке кайрылбай эле. Мен ойной турган күү Чыңгуранын жетиси. Баягы ошол замандагы бул тарыхый күү болуп эсептелет. Ошол кезде оңго же солго бурулайын деген кездеги учурдагы элдин жашоосун бардыгын чагылдырып көрсөтүлгөн күүлөрдүн бири. Аны эмесе кабыл алып коюңуздар. Атын Чыңгуранын жетиси, автору Нурзат Орозалиева эжебиз. Рахмат, жакшы.
кей жанагы устатынан шакирт өтүптүр деген ушул. Мынакей Элмира чын Курандын жетиси десе кээ бир угуучулар эмне болду экен деп түшүнбөй калат да. Ошол шейит кеткен 7 апрель күнү ошо биздин жанагы жоокер азаматтарга арналган элибизди сабырдуулукка, токтоолукка, жөн эле бир нерсеге бат-бат алдырып ийбегиле деген оор салмактуу күбөдө чыгарган элем. Бирок Элмирам абдан ушунчалык келтирип жакшынакай иштеп чыккан экенсиң. Сүйүнбөй кое албайсың, сүйүнөсүң, ушундай өзүңдүн жана мөмө жемишиңдин жыргалын көр дегендей, өзүмдүн ушул окуучуларым ушинтип чертип атса сүйүнөт экенсиң. Азыр кийинки чыгарма кайсыл, Бактыгүл? Келиндердин эркегиси, келе бала. Азыр көчө мен айта кетейин. Ниязалы атабыздын аялы абдан уйкучу болчу экен да. Уйкучу болуп анан ай тур деп кат айтпастан анан Ниязалы атабыз комузун алып күй ойночу экен ушундучу. Кайталама жер көп. Анан кайра эле кайталап чертип берчү экен да. Анан ошо анан комузду кечке ойной бергенден анан аял туруп келчү экен да. Бул ошо келинчегин эркелеткен күз экен. Жакшы. Келе бала. Ал эми көрүүчүлөрүм телеге жакын отуруп, чайдан ичкенче, жан дүйнөңүздөргө жан азык алып, ушу биздин келечектин маданияттын кызматкерлери боло турган биздин алтын кыздарыбыздарга бата берип, кулак төшөп бир күйлөрүнө күбө болсоңуздар деп чакырат элем. Келиңиздер. Баракелде. Колуңарга береке берсин кыздарым.
абдан сонун таза, ушунчалык эс алып атам. Мен дагы көрүүчүлөрүм да эс алып атса керек. Ич ачышарлык, кыздарым кетип калса мен кандай болом дечү элем. Мынакей Бактыгүл кетип калган жок эле ушул эң улуусуну башталгандан бери чогуу жүрөт. Андан кийин кыздарым дагы ушул Бактыгүл эжесиндей болуп чогуу ушул ансамбльде дагы көбөйө берсе деп тилейт элем кыздарым. Жакшы окуңарды бүтүп, ийгиликтер коштосун дейин. Азыр болсо Бактыгүл өзүң мына жетиген тууралуу дагы айтып элиме. Анан ушул чыгармаңдан черт берсең. Бул биздин улуттук аспаптарыбыздын, унутта калган улуттук аспаптарыбыздын бири кыргыз элибиздин жанданып келаткан жетиген деген аспабы. Өзүңүздөр билгендей, жетиген аспабыбыз тууралуу биртке айта кетсем, илгери 7 кылдуу болгон экен, азыркы күндө жаңылануунун үстүндө 17, 21, 14 кылдуу. Анда эмесе мен ушул жетигендин коштоосунда, жетигенди кармагандан бери автордукта чыгармаларым жаралып атат. Ой, баракелди, жакшы. Апакем деген ушул дүйнөдөгү апаларга арнап Апакем деген чыгарма. Ой, баракелди. Анан буну күйлөгөндө чүкөн жардам менен күйлөнөт. Ошондо айта кетейин. Апама деген чыгарманын сөзүн оонун өзүң чыгарып атасың, Ооба. Мынакей чындап эле ошол жерде отурган кыздардын апалары, аталары деге эле апа деген атка арнаган экен Бактыгүл. Силердей кызды тапкан апаларга да мен чоң ыраазычылык айтамын. Кыргыздын кызы кандай болуш керек дегенде өнөрлүү болуш керек. Ушу кыздардай комуз чертиш керек, имандуу болуш керек деп келебиз, Мында апаларга арнап чертип койгой. Апаларга кол чаап коелу, мынакей апалар жашасын. Апаларсыз кандай күн көрмөкпүз дегендей, апа алтын деп айтылат эмеспи. Абдан жакшы болуптур Бактыгүл. Бул чыгарманы өзүң кантип чыгарып калдың ушул? Жетигенди. Жетигенди мындай өзүнчө бир комнатада чертип отурганда, мындай жай бир мелмиреген кайрыктар келип эле, анан
бирок кандай кайрыктардын келип калганын байкабай калат экенсиң да. Анан ошолорду телефонго запись кылып алып, анан кайра угуп. Темасы апа деп чыкты да, Анан биринчи мелодиясы жаралды, анан кийин текстин Сөзүн, сөзүн. Маракелде. Абдан сонун болуптур. Мыкты чыгарма экен. Келе койгула, андан кийин кайсыл чыгарманы чет бересиз комуз менен? Анда мен сен Мукаш Борбуев атабыздын Таң болгул деген чыгармасын чыгып берели. мынакей кыздарым менен ушу жети дубанды аралап, кыздарым дагы ар бир жерге барып, ушу күүлөрүн, өнөрлөрүн тартууласа экен деп тилеп жүрөм. Мына азыр Баткенден башташыптыр. Эми буюрса биз облустарларга кыдырып, кайсыл областка барабыз Бактыгүл кийинки. Биздин кыздарыбызды жакшы тосуп алып, ошол маданият бөлүмүндөгүлөр тосуп алса экен деп айтат элем. Анткени бул кыздарым ошол эл жерди көрүп, сахнага элге чертип атып дагы бир топ такшалат деген тилектемин. Дагы бир кошумча айта кетсек, биздин ошол Айгүл фестивалына барганыбыздан дагы бир максаты кыргыздын унутта калган улуттук аспабы жетигенди даңазалоо иретинде жана ошондой эле биздин улуттук аспаптарды
таң азалап жана жайылтуу максаты болуп, ошол Баткен областыбыздын Баткен районунда семинар өткөрдүк. Кыргыздын улуттук аспаптары туурасында семинар өткөрдүк. Семинарга ошол Баткен шаары боюнча көптөгөн музыкант ага эжелерибиз келишти. Биздин жаш болгонубуздугуна карабай, биздин ошол өткөргөн семинарыбызды аябагандай жакшы кабыл алышты. Жакшы каалоо тилектерин айтышты жана ошондой эле ошол өткөргөн семинарыбызды мындан ары ишке ашыруу максатында жакшы пландар коюлду. Жакшы болгон экен. Мынакей деп баштаганда ошо Баткенден мына семинар дагы өтүп, комуз да чертип, өзгөрдүн өнөрүңөр тартуулап, ушул жөрөлгөнү андан ары улантып, биздин тилегибиз ушул ар кайсы облустарга барып, мына Көлдөн, Жумгалдан бар экен, мынакей бардык областтарга барып, ушул өзүбүздүн элибизден бат алып, өзүбүздүн кыздар, уулдарыбызга, жигиттерге көрсөтүп, анан кийин алай далайга кетсек деген ниетибиз бар эле. Андыктан колдоп, ушул чыгармачылык тобунду колдоп берсеңиздер деп айтар элем, Бактыгүл. Келгиле эми дагы кандай менин Кундуз деген дагы ар бирөө бирден күү чертип, жеке комузчу болууга дагы баягы үндөп даярдап келем. Мен ошол Кундуз деген кызым дагы кайсы күн чертип бересиң, Кундуз? Ошо 5 жыл бою кыргыз элинде бүткүл элде эле жерде согуш болгон. 1941-жылдары элдин баары билет. Ошол согуш деген 45-жыл аяктаган кезде эл менен бирге сүйүн үчүн ошо күбө аркылуу жазган экен. Ыбырай Туманов атабыздын жеңиш деген көзүн аткарып берген. Элибизде тынччылык болсун деген тилек менен. Баракелде. Жакшы болот. Баракелде 3 мүнөттүк убактыбыз калган экен. Убакыт учкан куш дейт. Азыр кайсы чыгарма менен бүтөрөлү?
кыздарым. Жаш кербес келе койгула. Анда эмесе 3 мүнөт болсо дагы, Бактыгүлгө болсо жетише албай калдык. Кийинки көрсөтүүлөрдө жеткең менен өзүнчө бир чакырат элем. Өзүнчө бир келесиздер го дейм, Баракелде кыздарым, аман болгула. Ак жол ийгилик каалайм, жакшы бүтүп, дагы мындан дагы өнөрүңөр оркуштап өсө берсин. Силерди ушундай татынакай ак кудай болгон кыздар тапкан ата энелерге ыраазычылык билгиземин. Биз менен чогуу отуруп, кулак тыңшап, ушул жан дүйнөңүздөргө жан азык алган аталар, апалар, калайык журтка кайрадан кийинки кезигүүдө жолукканга чейин сак саламатта туруңуздар демекчимин.